балким жаштыгыңдан уламдыр, дагы тажрыйба топтосо болмок, эл артиси, эмгек сиңирген артиси болмок, ошондон кийин бул бааны койсо болмок деген чыгар. Ооба, эме көбүнчө кавер жасайм го, бирөөлөрдүн ырын. Ошол өзүнүн ыры жок деген сыяктуу болуп эле. Спас эмне кылсам деле жакпай аткан. Ошондой эле филармонияга дагы баягы ырдап алыптыр. Бул диплому жок, кантип кирди, кантип ырдады деген ал өзүнчө чуу болду. Аягың кандай болду? Эмне болуп кетти? Филармонияга солист болуп киргем, эң жаш солист болуп, анан аны дагы бир байке. Аны көргөнбүз, аттоштуу бир байке, аны дагы болмок беле мындай, ал эле бул эле. Аткан кишилер кошулса болот деп, анан өзүм филармониянын биз менен иштеген байкелер менен жолуксак, эме илгери деле таланттуу кишилер ошентип эле киришкен. Анан ошол. Анан азыр филармониядасың негизи? Жана кетип калган жоксуң, э? Жок. Молодец. Интернет айдыңы аркылуу көбүрөөк элге тарадың. Ошол эле каверларың менен, мындай сонун ырдап коюшуң менен эле TikToктон эле интернеттен дейинби, ошол интернет баракчалары өзү эле сени ээлеп алып эле мындай жылдыз кылып жаратып алды. Ошол эле интернет баракча ошентип ийилеп отуруп, анан кайра түшүрүп коет деп коркпойсуңбу? Аябай катуу тиет, бирок коркпойт деле болушум керек. Эми